Президент Сооронбай Жээнбеков 4 февралда бул кызматта иштеп баштагандан бери Кыргызстанга өзүнүн алгачкы расмий визити менен келген Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясниковичти кабыл алды. Мамлекет башчысы Михаил Мясниковичти Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагалык кызматына киришкендиги менен куттуктап, комиссия анын жетекчилиги астында ЯЭПтен тандап алган экономикалык багытын улантаарына, евразиялык интеграцияны мындан да тереңдетүүгө алгылыктуу салым кошоруна ишенимин билдирди. ЯЭП Кыргызстандын тышкы экономикалык саясатынын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин баса белгиледи. Биримдиктеги өлкөлөр менен мындан да натыйжалуу жана жемиштүү кызматташууга, ошондой эле евразиялык аймакта интеграциялык процесстерди кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө даярдыгын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Михаил Мясниковичке жакынкы келечекке белгиленген пландарын ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Евразия экономикалык коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович жолугушуу үчүн мамлекет башчысына ыраазычылык билдирди. Тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү ыраттуу жоюу жана ошондой эле биримдиктин алкагында соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү боюнча комиссиясынын артыкчылыктуу милдеттери жөнүндө айтып берди. ЯЭПке карата үчүнчү өлкөлөрдүн кызыгуусу артып жатканын белгиледи. Михаил Мясникович бул кызматта ЯЭПке мүчө болгон бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын эске алуу менен ишмердүүлүгүн жүргүзөрүнө ишендирди.